Бүгүн сиздер менен Jitsi Meeting коопсуз, көп функционалдуу, акысыз видеоконференц байланышы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Jitsi бул ишеничтүү, жөнөкөй жана акысыз видео байланышуу ресурсу болуп, чекит браузерден браузерге, андан экранга принцибинде иштейт. Туташуу ишеничтүү жана берилип жаткан маалыматтын коргоо мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Аны колдонуу үчүн Opera, Mozilla, Chrome жана башка браузерде сайттын дарегин терүү менен өтүүгө жетиштүү. Сиздер көрүп тургандай, конференцияны баштоо үчүн конференциянын атын терип, андан ОК баскычын басуу менен кийинки кадамга өтөбүз. Кийинки кадам чакыруу кадамы болуп эсептелет. Бул жерде шилтемени көчүрүп алып, катышуучуларды чакырып алсак болот. Андан кийин эфирге туташ үчүн сыр сөз коюуга дагы мүмкүнчүлүк берет. Кийинки слайдта бизде микрофонду жана камераны колдонуу үчүн уруксат берүү терезеси болуп саналат. Бул жерден биз керектүүсүн тандап, разрешить баскычын басабыз. Калыптоо баскычы. Калыптоо түзүлүштү, профиль, календар жана башка опцияларды калыптоого мүмкүнчүлүк берет. Инструменттер панелинде кол көтөрүү, экранды демонстрациялоо, чатты жандыруу, конференцияны аяктоо баскычы, микрофонду калыптоо баскычы, камераны өчүрүү, видеолордун миниатюрасын өзгөртүү баскычтары менен иштей алабыз. Экранга доступ берүү, же болбосо экранды демонстрациялоо. Бул жерде толук экранга өтүү бөлүгү, андан кийин тиркеменин терезеси, биз кайсы браузерден кирген болсок, ал браузердин кыстырмасы бул жерде көрүнүп турат. Бөлүшүү баскычын баскандан кийин терезе менен бөлүшкөндө билдирүү пайда болот. Төмөндөгүдөй билдирүү. Доступ берүү үчүн билдирүү баскычы. Конференция учурунда ар бир колдонуучуну жеке башкарууга болот. Мисалы, алардын микрофонун өчүрүп салууга, же болбосо аудиториядан чыгарып салууга, четтетүүгө, жеке кат жөнөтүүгө, үнүн азайтууга дагы мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде чат терезесинде иштөө жөнүндөгү сүрөттөр берилген. Бир эле убакта чат менен да, аудитория менен дагы иштөөгө болот. Вебинарды жазуу үчүн Dropbox жүктөө зарылчылыгы келип чыгат. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде запись терезеси, андан кийинки терезеде байланыш сапатын жөнгө салуу, экранды өзгөртүп түзүү, түз эфирге чыгуу, фонду өзгөртүү, микрофонду өчүрүү жана төмөндө статистика, сөзгө чыгуучулардын статистикасы көрүүгө болот. Клавишалар менен дагы экранды же болбосо ушул тиркемени башкарууга болот экен. Толук экран режими, бул жерде биз толук экранга чыга алабыз. Аудиторияны толук көрүүгө болот, катышуучулардын тизмесин чыгарып алууга дагы болот. Азыркы учурда Zoom программасы өтө популярдуу болгондуктан мен Jitsi Meet менен бир аз салыштырып кетүүнү туура көрдүм. Бизде Jitsi Meet'те ыңгайлуу жактары, конференцияга эч кандай аккаунт сурабайт, тиркемени жүктөөнү талап кылбайт, убакыт чектелбеген. Байланыш региондордо дагы салыштырмалуу жакшы. Колдонуучуларды өчүрүп салса болот, чат менен иштөөгө болот. Жооп берүүчүнүн микрофонун жандырып, калганын өчүрүп коюуга дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Кемчилдик жактары экинчи экранда иштей албайт. Файл менен алмашууга болбойт. Мындан сырткары колдонуучунун компьютерин алыстан башкарууга болбойт. Сессияларга же болбосо топторго бөлүнүп иштөөгө болбойт. Демонстрацияны телефондон көрсөтө албайбыз. Бирок жөнөкөйлүгү менен жана акысыз коопсуздугу менен айырмаланып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Jitsi Meet'ти конференцияларыңыздарда, алыстан чогулуштарды уюштурууңуздарда, жыйындарды уюштурууда колдонууга болот деп айта алабыз.